Саламатсыздарбы, 9 ноябрга карата күндүн башка окуялары менен тааныштырабыз. Бишкекте жарандык никедеги аялына зомбулук көрсөтүүгө шектелген American School окуу борборунун 38 жаштагы мурдагы жетекчисинин иши тараптар жарашканына байланыштуу кыскарып, шектүү эркиндикке чыкты. 16-сентябрда Бишкек шаарынын тургуну анын курбусуна чогуу жашаган өнөктөшү зомбулук көрсөткөнүн айтып чыккан. Соц түйүнгө жарыяланган билдирүүдө ал Бишкектеги American School окуу борборунун мурдагы жетекчиси Эрлан Усубакунов экени айтылган. Тургун чогуу жашаган аялын такай сабап, ар кандай жол менен шылдыңдап, атүгүл үтүк басып кыйногуалар айтылган. Ошондой эле алардын 4 жашар кызы бар экени, жабырлануучу жолдошунан кетип калууга аракет кылганда, ал кызды алып коем, акырына чейин бирге болушубуз керек деп коркутканы белгиленген. Милиция бул окуяны зордуктоо беренеси менен каттоого алып, райондук сот шектүүнү 2 айга камакка алган болчу. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. 31-октябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Авангард Стиль курулуш компаниясынын башчысы Эрнис Минкеевдин башкаруу чарасын өзгөрттү. Соттун чечими менен Минкеев эч жакка кетпе тууралуу тил каттын негизинде бошотулду. Анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу УКМКнын тергөөчүсү өтүнүч келтирген. Минкеев жана башка бир нече бизнесмен октябрдын башында кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси боюнча айып тагылган. Минкеев 4-ноябрга чейин камакка алынган болчу. Буга чейин ушундай эле айып менен Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев, Мегакомдун башкы директорунун мурдагы 1-орунбасары Арстанбек Темирбаев, Каганат Резорт эс алуу борборунун тең негиздөөчүсү жана Аврора Групп ЖЧКнын ээси Азрет Боотаев кармалган. Алардын баары 4-октябрда атайын операция учурунда жок кылынган Кыримтөбөл Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин кармалышкан. Соц тармактарда Минкаптын төрагасы Акылбек Жапаровдун Кыримтөбөл Камчы Көлбаевдин апасынын туулган күнүндө конок болгон видеосу тарады. Анда Жапаров Майя Көлбаеваны туулган күнү менен куттуктап, каалоо тилек айтканын көрүүгө болот. Майя эже, сизге эми бир күн бир кылымга тете деп Чыңгыз Төрөкулович айткандай, ушул күнгө чейин канчалык кыйынчылыктарды, канчалык татаал жолдорду өткөзгөнүңүз, бир Кудай аны өзү билбесе, баарыбыз аны жакшылык жагынан эле карап жүрөбүз деп сөз баштаган Жапаров. Андан кийин Минкап төрагасы асыл тукум мал багууга кеңири токтолгон. Анын айтымында кыргызга саны көп, бирок сапаты аз мал баккан жарашпайт. Анан ушул кыргызда асыл тукумдуу мал өстүрүп, аларды $500 сатуу, тайын $5000 чыгарсак деген эжебиздин жакшынакай ой тилектери бар. Ал үчүн асыл тукумдуу мал менен алек болушубуз керек экен. Өзүбүз негизи асыл тукумдун урук тукуму ким экенин билбей, малдын артынан ээрчип жүрүп, мал сыяктуу болуп баратабыз деген ал. Ошону менен бирге Акылбек Жапаров юбилярга ден соолук каалап, анын тилектерин ишке ашыруу үчүн уулдарына кайрылган. Майя эжекебизге ден соолук каалап, уулдарына да буйрутма берели. Бери дегенде 10 жыл, ары дегенде 20 жыл жакшылап багып бериңиздер. Бул кишинин кажыбас кайраты бар. Ошол ойду биз турмушка ашыралы деп сөзүн жыйынтыктаган өкмөт башчы. Видео качан тартылганы белгисиз. Кадрда Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов, Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев жүргөнүн көрүүгө болот. 9-ноябрда президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook'ка пост жазып, Жапаров тойго кошунасы катары барганын билдирди. Орунбековдун айтымында соц тармакка тараган видео эски Майя Алиеванын 70 жылдык маракесинде тартылган. Майя Алиева менен Акылбек Жапаровдун агасы студент кезинде чогуу окуу жайда окушкан экен. Ошондон улам тааныштык байланышы болгон. Мындан тышкары тойго катышкан себеби кошунасы катары чакырылыптыр. Ал эми Майя Алиеванын уулу Көлбаев менен эч кандай байланышы, иши дагы болгон эмес экенин маалымдайбыз деп жазды Орунбеков. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. 9-ноябрда Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Шайлообек Атазов УКМКга күбө катары сурак берип чыкты. Эл өкүлү негизинен шайлоодогу үгүтчүлөр боюнча сурак бергенин, ага кошумча коррупция кылганын моюндаган Райымбек Матраимов менен байланышы бар же жоктугу суралганын айтты. Атазов 2022 жылы Свердлов району боюнча өткөн шайлоо боюнча тарапташтары сурак алынып жатканын, ал эми өзү күбө катары чакыртылганын белгилеп, анын тарапташтарына карата арызды
шайлоодогу атаандашы Абдурахман Хажы Муртазалиевдин үгүтчүлөрү жазганын билдирди. Суракта сырды айтпаш керек дегенге кол коюп бердим. Бирок негизги тема үгүтчүлөр тууралуу айтылды. Бизде катталган эмес, бирок мага үндөп жүргөн балдар. Алар 11 күндөн бери белгисиз жатканы мени тынчсыздандырып, эгер эч кандай аргумент, далил болбосо чыгарып койсоңор деген оюмду айттым. Матраимов менен байланышың барбы деп сурады. Мен ал спорттук иш-чараларга, мелдештерге, спортсмендерди өстүрүш үчүн жардам берип жүргөнүн айттым, деди Атазов. Эл өкүлү Муртазалиевдин үгүтчүлөрүнүн арызы шайлоодон 1 ай өткөндөн кийин түшкөнүн кошумчалады. 3 ноябрда Атазов парламенттик шайлоодо ага тарапташ болгон кишилер убактылуу кармоочу жайда кыйноого алынып, дайыны чыкпай жатканын айтып чыккан. Эл өкүлү тарапташтардын шайлоо учурунда Райымбек Матраимов акча берген деп жазгыла деп талап кылып жатышканын билдирген. Ошондой эле ал президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, сиздерге маалымат жеткирген топтор бурмалап жатат, чындыкты айтууга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп суранган. Ошондой эле соц тармактарда Атазов менен Дженго Кайманаттуу Кримдөбөл Кадырбек Досоновго таандык экени айтылган сүйлөшүүнүн аудиосу тараган. Дженго маектешинен уюшкан кылмыштуу топ тууралуу маселени көтөрбөөнү жана милиция иштебей жатат деп айтпоону суранган. Маектеш ага түшүндүм деп жооп берген. Эл өкүлү өзү аталган аудио тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстан Германия менен эл аралык авиакатамдарды түзүүгө, ошондой эле аталган өлкөнүн авиакомпаниялары менен кызматташууга кызыктар. Бул тууралуу 8 ноябрда Гамбург шаарындагы Кыргызстандын экономика күнү аталышындагы кыргыз-немис бизнес форумунда Минкаптын башчысы Акылбек Жапаров айтты. Чет элдик авиакомпаниялар үчүн аба катамдарын ачуу максатында Кыргызстандын эл аралык аэропортторунда ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Анын ичинде учуу иштеринин баштапкы этабында жеңилдиктер каралган. Натыйжада биздин өлкөлөр ортосундагы аба катамдарынын ачылышы эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө, анын ичинде соода жүгүртүүнүн жана туристтик агымдын өсүшүнө оң таасирин тийгизет деп айтты ал. Ошондой эле Жапаров германиялык ишкерлерди Кыргызстандагы жаңы транспорттук логистикалык түйүндөрдү реконструкциялоого жана курууга катышууга чакырды. Чүй облусунун Кара Балта шаарында ишкерди коркутуп $45.000 акча каражатын талап кылган 5 шектүү кармалды. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгына тургундан ири өлчөмдөгү каражат талап кылган жарандар тууралуу маалымат быйыл сентябрда келип түшкөн. Топтолгон материалдардын негизинде опузалап акча талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштеринин натыйжасында талап кылынган сумманын 165.000 сомун алып жаткан жеринен кылмышка шектүүлөр колго түштү. Шектүүлөр Панфилов районунун 4 тургуну жана Орусиянын 37 жаштагы жараны. Алар акчасы бар адамдарды аныктап, ири суммадагы акчаны ай сайын берип турууну талап кылып коркутуп келишкен айтылды. Учурда шектүүлөр камакка алынып, тергөө башталды. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Бишкек шаарындагы Түштүк 2 Кичи районундагы Элебаев көчөсүндө жайгашкан таштанды челектердин биринен жаңы төрөлгөн ымыркай табылды. Кабар 8 ноябрь саат 23:30 чамасында Бишкек шийбине келип түшкөн. Милиция кызматкерлери аталган дарекке барып ымыркайды табышкан. Бул факт Октябрь райондук милициясына катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми ымыркай номер 1 төрөтүүнө которулганы маалым болду. Анын абалы туруктуу.